Telefondan Google форма түзүү үчүн телефондогу Google'ды табабыз. Бул жерге жазабыз. Как создать Google форму в телефоне. Жазсаңар мындай бет чыгат. Жерден акырын ылдыйга жылгыла. Бесплатно создавать собственный онлайн вопросы дегенге киребиз. Кирсеңер мындай сүрөт чыгат. Открыть Google форма. Эгерде силерде форма мурдатан скачать этилбеген болсо, силер скачать этесиңер. Эгер скачать этилген болсо, дароо эле кирип кете берет. Мындай форма чыгат. Форма чыкканда силер дароо эле суроо жазып кеткенге шашпагыла. Мына жерде тикесинен турган 3 чекит бар. Басасыңар. Настройки деген бар. Ушу настройкиден акырын общий, анан презентация, бул жака ачылдырсаңар мына тесты деп турат. Эгерде тест дегенди силер баспасаңар, силердин тест эмес, силердики анкета болуп калат. Ошон үчүн тест дегенди басасыңар. Мына жерде тест деген значокту күйдүрбөсөңөр, бул баары бир тест болбойт. Мына күйдүрсөңөр силер кийин окуучу дагы жооп бергенде туура жооп бердимби, жооп бербедимби, ошону дагы көрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерди жандыргандан кийин сохранить дегенди баскыла. Сохранить дегенди баспасаңар да муну көрө албайсыңар. Андан кийин анан тест түзгөнгө киришкиле. Мына новая форма деген жерге сөзсүз силер кайсы темада тест алган атасыңар. Темаңарды жазгыла. Мисалы үчүн затоточ. Анан кайсы класс үчүн, кайсы чейрек үчүн жазсаңар болот. 5-чи класс. Эми суроого өтөбүз. Суроону жазыш үчүн мына суроого затоточту белгиле. Варианттарын жазабыз. Вариантты жазыш үчүн мынакей. Ак. Кийинки вариантка өтүш үчүн добавить вариант дегенди эле бассаңар болот. Эгерде добавить вариант другое дегенди басып койсоңор, анда окуучу бул жооптордон башка дагы жоопту жазууга туура келет. Силер эч качан көктү баспай эле мына добавить вариант дегенди жазып койсоңор жетиштүү. Бул жерге мисалы үчүн көк, дагы добавить вариант асман. Бул жерге кеттим. Эми силер туура жоопту белгилебей кетип калып атасыңар. Туура жоопту белгилеш үчүн ушул жердеги бул жооптордун кайсы варианты туура, ушуга белгилеп коесуңар. Мына белгилегенден кийин буга упай коюшубуз керек. Мына жерде турган көк 4 бурчтуктун ичинде кушча белгиси турат. Ушуну умтсеңер мына жерге упай турат. Муну дагы бул жерге упай койбой эле кетип калып атасыңар. Мисалы үчүн 2 упай. Андан кийин мына готово белгисин басасыңар дагы. Анан бул суроого сөзсүз жооп берсин десеңер, мына обязательный вопрос дегенди жандырасыңар. Эми кийинки суроого өтүш үчүн мына плюс белгисин коесуңар. Деп дагы суроо түзүп кете бересиңер. Силерде дагы бир кетип аткан катачылык, муну группага кантип ташташты билбей атасыңар. Силер кайсыл немени болсун поделиться этиш үчүн мына 3 бурчтукту көрүп атасыңар. Ушул 3 бурчтук бул поделиться дегенди билдирет. Мына басасыңар. Бассаңар мына чыгып атат. Бул жерден WhatsApp'тын белгисин басасыңар. WhatsApp'тан силер кайсы группага жөнөтөсүңөр, ошону басасыңар. Assalamu alaikum. Группалаштар эжеке кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Мен Эргешолбек Болот, Кесиптик коллежинин мутет бирикмесинин окутуучусу. Бүгүн 3-чү парадагы өтүлүүчү сабагым 9-18 Торат 9-18 тайпасына автоунаалардын түзүлүшү сабагынан номер 9-чу лекцияны өтмөкчүмүн. Бул 9-чу темабыздын аталышы автоунаалардын дизелдик азыктануу системасы, мындайча айтканда дизелдик кыймылдаткычтардын түзүлүшү жана анын иштөө системасы. Азыр убактысынан эртерээк жиберип койдум. Бүгүн 1 апрель
saat 12. 3-cü parabыздын өтүлүшү 12:10 башталат. Азыр лекцияны жиберип койдум, себеби эртерээк жиберген себеби кээ бир аймактарда интернет начарыраак иштеген үчүн кээ бир учурларда мындай WhatsApp аркылуу дагы лекцияларды тартып жиберип атабыз. Мындан сырткары видео урок, видео сабактарды толугу менен жеткирип атабыз. Саламатсыздарбы? Мына бүгүн чет тили 2-пара 31 март 2020 жыл. Мына тетрадымга жаздым азыр. Ошо тема мына. Бизге теманы ошо тексттер менен иштөө болду. Азыр мен аларды жазып, анан мына тексттерди баарын которуп. Бейзагыдарыстылоо Турат 11-19 окуймун. Mana bizga bugun Bekболот агай сабак өтүп атат. Бардык сабактарга өтүп атабыз. Mana математика бардыгы бар. Mana строительный инженер. Кукеджи авенге кирип, андан кийин авенге кирип, ал жерден авен 85-ке кирем. Бул жерге логин паролюмду жазып, кирип, буларды тандайм. База данных. Да, кирем. Бекмуратова жеке кирип, жазып, база данныктан ушинтип лекцияларды алып, башка дагы предметтерден ушинтип лекцияларды алып атам. Меня зовут Камала, и я из группы по автосоединенности 19. Сейчас у нас урок Камала и языке. И мы хотели посмотреть, что она тут отправила. Скачиваем лекции. Скачивается. Вот в таком виде у нас открывается лабораторная нашей учительницы. Скачиваем вторую. Вот. Лекция номер 1. Запись сложных типов данных. Вот. У нас такие книги отправили. Скачиваем следующее. Так как этот файл у нас в телефоне не поддерживается, у нас не открывается этот файл, а остальные другие открываются. Скачивание.
Открываем. Вот тут книга, новая книга. Вот так они скачиваются. Закрываем книгу. Смотрим остальные. Скачиваем лекции. О. Меняем. Вот. А мы сегодня посмотрели уроки нашей Камалычки. Спасибо всем.